жанагы эмени стратегический планирование жөнүнө мыйзамды именно Минэкономдун эмеси менен президент эме койду, вето койду. Билбейм, бул даттай кылып силерге иштеп берген эмендан иштеткенге келбейт. Вы просто не хотите работать. Просто такое впечатление, что бул акчалар бардыгынын квота бар, аласыңар, и кармушка кылып алгансыңар да жөнүндө. Жыйынтыгы жок, натыйжасы жок. Ошого мен айтып атам, дагы бир жолу ойлонуп көргүлө. Стратегический планды, законду жанагы эмеңерди артка, ветаны артка кайтаргыла өзүңөр эле. Шунтабай Абдрашитович, ушу мыйзам боюнча толуктап кетейин. Сиздин ооба сунушуңуз туура. Ушул стратегиялык пландоо боюнча биз азыр жумушчу топту түздүк. Биринчиден, экинчиден сиз өзүңүз билесиз, сиз сунуштап аткан мыйзамдын жумушчу топ кандай жумуш? Эмне максатыңар менен? Ол эмне деген жумуш? Я почему не знаю ничего. Бул ички жумушчу топ экономика министринин алдында. Кандай максат менен курдуңар ал жумушту? Эмне кылат? Максат эмнеде? Ушул стратегиялык пландоо боюнча биз сиздин сунушуңуз менен ушул мыйзам чыгарып атканда биз дагы изилдеп чыктык. Эмнени изилдедиңер? Карап чыктык, кандай пландоолор болуп атат өлкөбүздө ар бир деңгээлде. Кандай пландоо бар? Эмненин негизинде пландоо? Вообще закон болбосо, мыйзам болбосо, бир мындай ошону иретке салган бир мыйзам документ болбосо, силер кантип пландоо дейсиз? Кайсы планды силер изилдеп чыктыңар? Ошо иретке салган бүгүнкү күнү биздин президенттин жарлыгы бар, ошонун негизинде иштеп баратабыз, иштерди алып баратабыз. Экинчиден, ушул пландоо боюнча эл аралык Чурасайдыч. Ой, сүйлөп эле койчу айланайын. Жөн эле сүйлөп эле койчу. суроо берип аткандан кийин жок, суроого лишь бы что-то ответить мне не надо. Сен жообуң жооп эмес бул. Это просто бред какой-то. Ну, я прошу так не выражаться. Просто бред. Это не бред, извините. Это просто бред. Это ваш закон был бред, извините. Вот поэтому вот ошонун аркасынан бөт бардыгы маған топ-топалаң болып жүрөт, бир да сурообузга жооп бере албайт бирөөсү дагы. Эч кандай определенный эчтеке жок. Вот. Еще вот стоит, еще и хамит, да? Бред депчи. Потому что бред несет и еще хамит. Иштегиси да келбейт, кантип иштешти да билбейттер булар. Ошол. Ошондуктан берде бардыгы эле мына мен мындай эме кылам, чарчадым да ошо окшон разговордончу. Жөн эле ар бир сүйлөйбүз, абаны титиретебиз да ошон эле бүтүп калат. Мына азыр туура айтты. Мурун эле келген бул. Ушул эле сөздөрдү айтканбыз, алып келгиле деп. И воз и ныне там, эчтекени айтпайлы, молоту, вообще даярданбай келе, эмнени айтып аткандарын өздөрү да билбейт. Каяка жумшаганын өздөрү да билбейт. Бул эмне деген подход? Качан иштейт вообще кабинет министров? Качан иштейт? Качан бир какой-то бир ирет менен иштейт? Качан бул координационный взаимодействующий функциясын качан аткарат булар?